видеосун жакшы болуп кетсин деп ар ким өз коробка көтөрүп базарларга чыгып монтип элден 1 сом болсо деле жардам берип коюңуздар. Эртерээк больницага барып операция болуп келсин. Ушу 5 кызым чыркырабай атасы менен болсун деп. Ушуларды көтөрүп алып туруп базарларда жүрөбүз. 1 сомдон топтоп. Мунун 1 сомдугун алып келип туруп намдан алабыз. Калган 20 сомго чейин алып туруп 50 сомго салабыз. Кудай таалам өз жардам берсин. Урматтуу бир тууган, муну ушундай зыркырап турган үй бүлөгө колдон келишинче аракет кылып бир кол сунуп неме кылайлы, Кудай буйруса. Бул басып жүрөт экен деп бизге кан козуп жатып калса, ушул үйгө киргим келбей калды, өлүктөй кылып немеге салып алып туруп чыгып кетти. Алып барсак, реанимацияга 4 күн киргизбей койду. Өлүкпү тирикпи көрөйүн десем болбой койду. Көрсө бул жаныбызда жүрсө билбейт экенбиз. Мунун оорусу күнчө экен, аябай катуу экен. Дагы бир жолу кылса муну жоготуп алабыз. Урматтуу туугандар, бизге жардам берип коюңуздар. Буйруса, Кудайымыз Аллах жардам берген болсун. Жараткан Аллах Таала берген дартына шифа берсин. Урматтуу бир тууган, ушул видеону мүмкүн болушунча бир сом болсо да кол сунуп коюшуңузду өтүнөбүз. Экинчиден, ушул видеону элге таралышына бир жардам берип коюңузчу. Бир тууган уруңуз колобу, жок дегенде бир ар бирибиз угуп атып, көрүп атып, ар бир көрүүчү 20 кишиге деле жөнөтүшүп койсоңуздар, өтө чоң жакшылыктардын бири болот эле, Кудай буйруса. Ушул жерде бир 5 бала жетим калбасын, эне жесир калбасын деп бир атаны жакшы көргөн, энени жакшы көргөн, баланы жакшы көргөн бир туугандар жакшы бир аракет кылайлычы, мүмкүн болушунча. Мына мондай акыбал болуп, ушинтип мына ушундай акыбалда болуп калып атат айрым учурларда. Мынтип реанимацияда жатып калат, кайра келип туруп, азыр жаткандан чарчадым деп отурат бир тууганыбыз. Кудай барыңардан разы болсун. Колдон келишинче аракет кылайлы буйруса. Разы болсун. Барыңыздар, жардам бериңиздер. Эч кимиңиздердин жаныңыздагы жарыңыздар, балдарыңыздар оорубасын. Ушу эртерээк операция болуп келсе, силерге дагы чоң рахмат, Азамат. Ушунча менен чогуу эле чуркап жүрөсүңөр. Алла разы болсун. Амин, амин. Амин, амин. Кудайым буйруса. Кудай өз жардам берсин. Ар адамга жараласың ден соолук, асыбайлык алтын болуп кен болуп, чындыгында адам кылган адамды бакыт экен, тана экен ден соолук, бакыт экен, тана экен ден соолук. Ойлоп сыздап кетет кабырга, башкаларга сөз айта албай жалынам, алтын тажы кийгизейин башыңа. Siz oturun, Öptüm, ağzıma otursun. Stolga oturayım artık. Жатыр, аябай тажа. Кудай буйруса жакшы болот. Жаткандан актырасың. Мынасына аябай кыйналып калдым. Айтты акыры 3-үнчү жолу барып жатышма болот да. Эмне карап айтасың өзүңө дейт. Карап атам, мен барагандан эмне болуп барайын. Чыга кетиш керек болуп атты. Оорлошуп калыпсың былтырга алганда дагы. Өзүм баягы абасты эле билинбей жүрө береткен да. Жатып эле туруп калдым ордуна. Өлүп калабы деп аябай корктук. Окшубайт, эле ылдый болсо ордунан калкым кетти. Скорый чакыргычамдын үйүнүн ичи кан жыттанып кетти кадимгичейчи. Кызым болсо мама деп качып кетти. Мен апама чалдым, скорыйга чалдым, скорый келип кайра чалып, келгичеңди бир чакка жарым кусуп салды. Анан кийин аны төп келгичем бул жөрмөлөп могу жерге барып туруп жерге дагы кайра кусуп салыптыр. Окшубай эле жөн оозунан мен коркуп кетип ваннага төгүп салыптырмын да. Ваннада монда кан болуп кетпей калды. Кадимкидей корктум, өлөт окшойт деп. Ден соолук берсин. Жакшы болот, Кудай буйруса, баары жакшы болот. Дагы бир ден соолук берип, жакшы анан келип кеңешип отурабыз. Атам айлап кеткен. Шайлап алып немелерди кеңешип сүйлөшүп, серлердин музыкасы сакталып депчи. Азыр эми донор сизде донор даярмы? Донор карындашым да. Даярмы? Документим төлөдү.
Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Азыр мына биз Эриниз байкебиздин жанына келип, акыбалын сурап, баягы мусулманчылык бул милдетибиз, буну жакшы билебиз. Келип ушул бир тууган катары, замандашыбыз катары, агабыз катары келип, акыбалын сурап, мына бүгүнкү күндө ушундай акыбал болуп атат. Биздин бул проблеманы чечүү үчүн Кыргызстандан мүмкүн эмес болуп атат. Чет өлкөдөн барып чыгыш керек экенин будан алдын бир канча жолу видеолорубузда улам кайрылуу жасаганбыз. Анан бүгүнкү күндө ошол Эриниз байкеге дагы мына азыр өтө тездик менен кетүү зарыл. Урматтуу бир тууган, азыр Эриниз байке менен сүйлөшүп, мына эжекенин көз жашы, үй бүлөнүн өтө чоң коркунучунда туруп атканын көрүп атасыздар. Биз дагы көрүп атабыз, бирок колубуздан келишинче аракетти жасашыбыз керек. Мүмкүн болушунча аракет кылып, 5-10 сомдон болсо да чогулта калып, Кудай буйруса анан Эриниз байке буга чейинки чогулган топтогон каражатты дагы элге маалымат катары айтып койсок, ушул мынча болуп калды, мынчасы калды, дагы аракет кыла коелу деп ушундай эмени маалыматта бергенибиз да туура болот да ушул. Азыр элден топтолгон акча толугу менен бир 520 миңдей бар да. Өзү 570 миңдей болгон, кечеге дагы колдонгонго туура келди. Ошону дагы колдондум. Ошондой бир 520 миңдей да. Блогерлерге да рахматымды айтам. Максат деген бир тууганыбыз, Кудай разы болсун. Ошо дагы ушу Эриниз байкенин видеосун толугу менен ушундай бир колунан келишинче аракет кылып, бардык каналдарынан чагылдырып берди. Анан бул жерде 100 миң сом. Бул 100 миң сом, мына урматтуу бир туугандар, кече жакында эле биз Аскат агабыздын ошол Муктар уулу Аскат деп элге кайрылуу жасап, эртерээк жетишип калайлы, жетишип калсак экен деген. Биз ошол Аскат бир тууганыбызды дагы чагылдырып, келиңиздер, эртерээк убакыттан уттуруп койбойлу. Ушундай бир оор күн келип калбасын, эртерээк жетишип калсак экен деген кайрылуу жасаганбыз. Ошол кайрылуу 5 күн ичинде 1 миллиондон ашык акча чогулуп, ошол каражат ошол байкебизге буйрубай, ал бир тууганыбыз бул акча менен биз эч кандайчалык жардамды бере албай турган акыбал болуп туруп, Кудай таалама керек экен, Аллах таала ажалды берип, арабыздан алып кетти. Бирок ал үй бүлөнүн дагы бир канча бир бөлүкчөсүн берип, 550 миң сомду ошол үй бүлөсүнө берип, калган акчасын ооруга чогулган акчаны ооруларга жумшайлы деген жакшы мынакей Молдеке менен дагы баарыбыз акылдашып кеңешип, мына ушундай акчаларды бир туугандарыбызга берип, эртерээк ден соолугу жакшырып кетсе экен деген үмүттө. Анан Эриниз байке, мына акча дагы бүт кыргыз деп күйгөн, кыргыз деп күйүп, кыргыздын саны кемебесин, көбөйсүн деп, бир туугандарыбыздын оорубасын деген жакшы үмүтү менен 10 сом 20 сомдон чогулган акча ушулчу дүйнө кыргыздарынан. Ошо чогулган акчаны дагы азыркы дагы бир мекендешибизге берип келатабыз. Азыр сизге келип берип, мына ушул даректүү болсун деп атабыз. Анан жазып алыңыз, Муктар уулу Аскат депчи. Анан ошого багыштап сиз Куран окуп туруңуз, сизде бир өтүнүч. Мына баягы неме акыркы дагы сагынган акчалар да буларчы. Бул ошо акыркы дагы. Андан мурункулар дагы бир кагазачы. Сбербанк. Bir tetrat vermiş. 20 ming жазыңыз. Тетрат bu. Сумкада болуш керек. Сумкада эмес. Артоо. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мына азыр биз бүгүн кыдырып жүрүп экинчи жерге келдик. Мына акчаны таратуу боюнча. Мына сиздер көрүп аткан акыбал өтө оор. Бирок бул өтө тездик менен болуш керек. Бардыгыбыз дуа кылайлы, бардыгыбыз аракет кылайлы. Кудайдан тилесек, Кудай таала биздин дуабызды кабыл кылат. Жетинин бири кыдыр дейт. Биз Кыргызстанда канча миллионбуз. Ошолордун бардыгыбыз биргеликте дуа кылсак, бардыгы Аллахтын колунда. Бирок биз деле карап отурууга аракет кылалы. Ошо бир тууганыбыз азыр күндөн күнгө акыбалы оорлашып бараттыр. Азамат айткандай, кийин оорлашып баса албай кала турган болсо, аэропортто да өткөрүш кыйын болуп калат. Мындай случайлар болгон бизде. Ошон үчүн аракет кылалы, бардыгыбыз биргеликте буюрса. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Ушунча жардам берип бердиңиздер, жардамыңыздарга чоң рахмат. Дагы да болсо жардамга муктаж болуп турабыз. Мына бүгүн банчадан чыгып келдим. Араң
Yani az azamattар da bir jardam alıp kelген eкен. Birovga топтоп аткан акчанын bir bölümü. Ал кишинин жаткан жери жайлуу болсун, температура болсун. Üzülüsüne sabır tileyin. Артындагы калган бала чакасы тынч болсун, аман болсун, оорубасын. Эл журтума чоң рахмат. Кимде ким эгерде ушундай кандай ниет тилек менен ушунчалык баягы кол сунуусу болсо, сунган колуна Кудайдан береке тилейбиз. Кылып аткан иштериңиздерге жараткан Аллах Таала береке берсин. Жашоо өмүрүбүзгө мына ушул Эринбай байке, биз да бул жерге келип мына Молдекенин дагы үй бүлө бала чакасы бар. Биздин үй бүлө бала чакабыз бар. Ата энебиз үчүн биз бул кадамдарыбыз биздеги чоң кызыкчылык, көп мындай бир чоң кызыкчылыгыбыз Кудай ыраазылыгын табуу. Кудай Аллах Таала бизге убакытты берип жатат. Ушул убакытыбыздан бөлүп сизге келип атабыз Кудай ыраазылыгы үчүн. Бизге Кудай Таалам ушундай бир мүмкүнчүлүк берип атат, ошол мүмкүнчүлүктөрдү туура пайдаланайлы деп биз сиздин алдыңызга келип, ошол үй бүлө бала чакабызга Кудайдан кур эле үмүт кыла бербей, сизге окшогон агабыздын, бир тууганыбыздын, эненин, атанын батасын алып, биз да жашоодо бир жакшы күндү көргүбүз келет. Ошон үчүн ушул кадамдардабыз. Ошон үчүн ушундай ниетте баарыбыз аракет кылып кол сунуп атабыз, урматтуу бир тууган. Жараткан ушул ниет тилектерибизди кабыл кылсын. Биз үчүн, биздин үй бүлөбүз үчүн да сиздер дуа кылып туруңуздар. Биз ошого муктажбыз. Дуаңыздарга, батаңыздарга. Ошол намазда дагы дуа кылып туруңуздар. Ден соолуктары жакшырып кетиши үчүн. Эгерде биздин жакындарыбыз, же кайсыл бир инсандар эгер ооруп аткан болсо, алардын ооруп аткан оорусуна Аллах Таала шифа берген болсун деп тилейбиз. Ошо намазда дуа кылып туруңуздар. Таза болбосо, жок дегенде ошол видеолорду бөлүшүп коюу мүмкүнчүлүк сиздерде бар. Ошо видеолорду көбүрөөк элге таратышына дагы, же таралышына дагы жардамыңыздарды тийгизип коюңуздар. Эч кимиңиздер оорубаңыздар. Аллах Таала өзү шифа берген болсун. Дуа кылыңыз. Sallallahu teala ala hayri halqi Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Allah Taala'dan canımıza barı surayız. Şu Ernest bir tuğanımızdan tez arada ayıp kötüsünü Allah'tan surayız. Jana şu elibizden, jurtubuzdan Allah'ın jardamынан jana elibizin sebepçi boluşu menен tez arada şu akçanın çoğuluşunu Allah'tan surayız. Jana şu ötüp ketken Askat bir tuğanımızdan jayı cennetden olsun. Allah Taala şu kılıp atkan duabızды kabul kılıp şu soğuktoru Askat bir tuğanımızga жетip turgan bolsun. Jana iki dünya baktılığın bergen bolsun. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasanata ve qina azabannar. Allahu akbar.